Ак Суу районунда бир нече кооперативдер бар. Корея өлкөсүнүн бул долбоору Кореядагы Кунсалим аталышындагы кооперативде кеңири жайылтылган. Ысык Көл облусунда дагы органикалык методдорду жайылтуу боюнча борборду түптөсөк, анда бул тармактын келечеги кең болот дешет. Ал эми дыйкандар өздүк салымдын жоктугу бул долбоордун бирден бир артыкчылыктарынын бири дешет. Теплоключенко айылынын эле эмес, райондогу баардык айылдын дыйкандарын бул долбоорго тартуу керектигин кошумчалашты. Бұл айылдың тұрғындары қосылыш керек. Анткени органика деген бұл өте условиясы татаал нерсе. Аны көрүп улам тажрыйбасын элге жайылтсак, анан ошолор улам билип отуруп айылдар ана производствону чоңойтуш керек. Бул производствонун чоңоюш үчүн башында бир айыл өкмөтүнүн ортосундагы жерден бир кооператив, производство кооператив түзүш керек. Алар только өндүргөн керек. Сервис болсо ошолорду обслуживание кылсак, мына жаңы инфраструктуранын техникасы, анан жаңы логистика центрлары ошол кооперативде турса, калгандары өндүрсүн, ошого алып келсин. Эми бул бүгүнкү келген Кореянын келген долбоорлору бизге аябай жагып атат. Эмне себептен дегенде, жалпы кошум кооперативдин кошумдарын көп требовать этпейбиз деп атышат. Мына эң биринчи жери ушул жакшы болуп атат. Жанагы өздүк салым деген бизде илгертен бери келип атпайбы? Ошол көп көйгөйлү чечкен неме болчу да, мында өздүк салым деген андай көп жок болуп атат да. Ошонусу жакшы болуп атат. Өздүк салым жок болгондон кийин, значит кооперативдин өнүгүүсүнө ошо салым кошконуна аябай жакшы жардам берет. Мына азыркы окутуп аткандары, мына азыркы жанагы окутуп кеткендери, азыркы көргөзүп аткан мунун баары тең биздин элдин, дыйкандын өзүнүн көп немелерин, көйгөйлөрүнө чече турган маселелер жакшы каралды. Эми бир маселе ошол жанакы салым кошкон дыйкандардын жалгыз эле теплоключенко эмес, менин оюмда жалгыз теплоключенко эмес, бүт райондун жалпы кооперативтердин баарын бириктирсек районго, ошондо жакшынакай оокат болот деп атам да. Койка компаниясынын өкүлдөрү Ак Суу районунун Маман Теплоключенко айылдарынын дыйкандары менен жолугушуу өткөрүштү. Анда дыйкандар бул Корея өлкөсүнүн Койка компаниясынын долбоору жаккандыгын белгилешкен. Ак Суу районунун эли картошка, валериана, сарымсак өстүрүү менен чакан логистикалык борбор курулса деп турушат. Бүгүн биринчиден Маман айылына барып, Маман тургундары менен жолугушуу өткөрүп келдик. Жана ошондой эле бул жерде Теплоключенко айылында, Теплоключенко айылынын дыйкандары менен сүйлөштүк. Биздин сүйлөшүүнүн максаты бул биздин органика проектинде ошол дыйкандар менен кандай кылып жакшы кызматташып, кандай кылып иштешсек болот. Ошол тууралуу сүйлөштүк. Жана адан башка бул жерде Маман айылындагы тургундар уже кооператив түзүп, регистрация кылып, уже документтерин баарын дайындап коюптур. Аябай чоң кызыгуулар менен жолугушуп атышат, көптөгөн суроолорду берип атышат. Жана ошондой эле биздин общий жолуккан адамдар бир где-то 100 кишиге жакын адамдар менен жолуктук. Органикалык өсүмдүктөрдү өстүрүүнү колго алуу максатында эки тараптуу кызматташтык колго алына баштамакчы. Облустагы Жети-Өгүз районунун Тосор айылы, Ак Суу районунун Маман Теплоключенко айылдары пилоттук аймак катары тандалып алынды. Эми экологиялык жактан таза продукциялар өндүрүлүп, дыйкандар үчүн аны кымбат баада сатууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Салтанат Сарыкеева, Алтынбек Исаев, Ысык Көл жаңылыктарына, Ак Суу районунан.